Чегара биздин эки өлкөнүн ортосундагы, эки коңшу өлкөнүн ортосундагы тоскоолдук жаратып келген. Тоскоолдук гана жаратпак турсун, конфликт чатактын башы болуп келген. Бул ушул эки өлкө эгемендүүлүк алгандагы да бир топ жаңжалдар чыккан да чегарада. Ага чейин да болгон. Кетмен согушу, суу согушу деп коебуз, мындай 50-жылдар болгон, 60-жылдар, 75-чи ушундай жылдар болуп келген. Мындай майда чүйдө конфликттер да. Анан ошонун негизги себеби ушул жана чегаранын аныкталбаганы болчу да. Чегара аныкталбаса, коңшулар тез чатакташтырат эгерде чегарасы такталбаса. Дүйнөлүк тажрыйбада ушундай да. Чегара аныкталса, анда кызматташуунун факторуна айланат да. Аныкталбаса, чатактын фактору болуп кала бермеги анык да. Кайсы бир мезгилде ошол маселе көтөрүлө берет дагы, жанданып, тутанып ушинтип кетиши мүмкүн да. Бул сөздүн чыныгы маанисинде тарыхый чечим болду да.